Менин сүйлөгөн сөзүмдө мыйзам бузуу жок да. Активист Баяманов 2 айга камалды. 1-май райондук соту активист Азамат Баямановдун бөгөт чарасын карап, 25 сентябрга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Соттун басма сөз кызматы билдиргендей, ага жапыртпаш алмандыктар беренеси менен айып тагылууда. Азамат Баяманов 21 июлда жер маселесине байланыштуу видео кайрылуу жүктөгөн. Ал 22 июлда ушул кайрылууга байланыштуу КМКга чакырылып, 23 июлда атайын кызматка кирип чыкканын каарлаган. 24 июлда дагы бир видео жүктөп, ага 5 адам келгенин айтып, бийликтин айрым иштерин сындаган. Кечээ ошол балдар айтты, биз укук коргоо органдарынанбыз дейт. Бул эмне деген беспределди кылып жатасыңар? Мыйзам чегинде иш кылбайсыңарбы? Силер кат жөнөткүлө, телефонуңузду билесиңер, чалгыла, чакыргыла, биз баралы ал жерде эгер мыйзам бузсак. Бирок менин сүйлөгөн сөзүмдө мыйзам бузуу жок да. 24 июлда активист Азамат Баямановду белгисиз адамдар кармап, күч менен унаага отургузуп, белгисиз жакка алып кетишкени айтылган.